Саламатсыздарбы, урматтуу Талаш шаарынын тургундары. Мен Аскаров Эркинмамбетович 2 рет Талаш шаар кеңешине депутат болуп, андан тышкары ушу муниципалдык ишканаларга жетекчи болуп эмгектенгем. Ошол учурда аткарыла турган иштерге токтоло кетсем, ушу өзүңүздөргө маалым болгондой, Талаш шаарында таза суудагы, саркындуу суудагы жетишсиз. Таза суу менен 40% камтылган, саркындуу суу менен 20% камтылган. Бүгүнкү күндө мына биз ири долбоорлорду тартып келип, ЭБРдин алкагында экинчи фазасы ишке кирип атат. Бул Талаш шаарынын батыш тарабында саркындуу суу топтоочу жай курулар алдында турат. 2025 жылы башталат. Андан тышкары урматтуу президентибиздин жеке фондунан өзүнүн каржылоосу менен мынакей башкы суу топтоочу жай ушу Талаш шаарынын Үмөт Молдодон батышты карай Талаш шаарынын аэропортунун батыш тарабында башкы топтоочу суу жай курулуп атат. 7,5 километр таза суу түтүктөрү кирип атат. Бул Тагайбаев көчөсүнө, Карагойчу Токтогул көчөсүнө, Узакбаев көчөсүнө, 50 лет Киргизияда кос ошо көчөгө, Талас көчөлөрүнө. Бул номер 4 мектептен баштап ушу Мадиев көчөлөрүнө чейин 7,5 километр жалпы камтылган. Андан тышкары биздин Талаш шаарынын ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен бир топ саркындуу суу түтүктөрү тартылып атат. Буга жергиликтүү бюджеттен 22 миллион сом бөлдүрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Биздин команданы колдосоңуздар, биз алдыда 5 жылдын ичинде Талаш шаарын толук кандуу таза суу менен камтып, жана көпчүлүк бөлүгүн саркындуу суу менен камтыганга аракет кылабыз. Бирге саясий партиясы 5.